Кантип бала асырап алсаңыз болот. Былтыр ноябрда Кыргызстанда жаңы төрөлгөн ымыркайлар көчөгө ташталган 3 окуя болду. Мындан кийин наристесин таштап кеткендерге кандай жаза бар? Бала кароосуз калса, аны асырап алгысы келгендерге кандай талаптар бар деген суроолор жаралган. Аты жөнүм Наргиз Анарбай кызы, алдыда ушулар тууралуу айтып берем. Мыйзамга ылайык жаш же жаңы төрөлгөн баласын анын ден соолугуна коркунуч келе турган абалда таштап кеткендерге 20 миңден 50 миң сомго чейин айып каралган. Же мындай жаран 1 жылга түзөтүү жумуштарына тартылышы, эгер кызматта болсо 2 жылга кызматынан четтетилиши мүмкүн. Ал эми төрөт учурунда же төрөттөн кийин баласын дароо өлтүргөн жаран 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Тилекке каршы Кыргызстанда ымыркайын көчөгө таштаган же аны өлтүрүүгө аракет кылган окуялар буга чейин катталган. Мындай шартта аман калган баланы каалаган адам асырай алабы? Негизи бойго жеткен, бирок жашы 60-тан ашпаган жарандар бала асырап алууга укуктуу. Ал эми үй бүлө кура элек жаран болсо, ал асырап алгысы келген ымыркайдан 16 жашка улуу болушу керек. Кимдерден макулдук алуу керек? Эгер бала асырап алууну каалап жаткан болсоңуз, сизге анын ата-энесинин же камкорчусунун макулдугу керек. Эгерде кароосуз калган, балдар үйлөрүндөгү балдарды асырап алуу үчүн бул мекемелердин жетекчилеринен жазуу жүзүндөгү макулдук аласыз. Бала 10 жашка чыгып калган болсо, анын да макулдугу керек болот. Унутпаңыз, сиз асырап алган бала өзүнүн атасынын атын, фамилиясын сактоого укуктуу. Ал 10 жашка чыкканда гана баланын жазуу жүзүндөгү макулдугу менен өзгөртүлөт. Мыйзам боюнча бир туугандар бири-биринен ажырабашы керек. Андай болгон учурда экөөнүн жолугушуп турушуна тоскоолдук кылганга болбойт. Бала багып алууну кааласаңыз, ал жашаган жердеги аймактык бөлүмгө арыз бериңиз же бала асырап алуу кызматтары аттуу порталга онлайн арыз калтырсаңыз болот. Учурда камкордуксуз калган балдар жөнүндө мамлекеттик маалымат банкында 400 бала катталган. Алардын 168-и кыргыз. Кандай документтер керек? Сизге паспорттун көчүрмөсү, нике жөнүндө күбөлүк, жашаган жериңизден үй бүлөнүн курамы жөнүндө маалым кат, үй бүлөдө туруктуу киреше булагы бар экенин ырастаган документ, үй китебинин көчүрмөсү же турак жайга менчик укугун ырастачу документ, соттуулугуңуз жоктугу жөнүндө ички иштер органынын маалым каты, ден соолугуңуздун абалы жөнүндө медициналык корутунду, иштеген же жашаган жериңизден мүнөздөмө, арыз ээлеринин толук өмүр баяндары керек болот. Энеси төрөт үйгө таштап кеткен балдар апасы аны калтыруу жөнүндө арыз жазса же ички иштер органынын актысы түзүлгөн датадан 6 ай өткөндөн кийин гана асыроого берилет. Багып алууга дени сак, балдардан сырткары майыптыгы бар, катуу оорулуу балдарда берилиши мүмкүн. Ким бала асырап ала албайт? Сот аракетке жарамсыз деп тапкан, ата-энелик укугунан ажыратылган, кирешеси жашоо минимумуна жетпеген жарандар бала асырап ала алышпайт. Кылмышы үчүн соттолгон, туруктуу жашаган жери жок же жашаган турак жайы санитардык талаптарга жооп бербегендерге да бул укук берилбейт. Айтмакчы, бала асырап алынганы тууралуу маалымат сыр сакталат. Сиздин суранычыңыз менен баланын туулган датасы дагы өзгөртсө болот. Бирок бала 1 жашка чыга элек болсо гана 3 айдан ашык эмес убакытка өзгөртүлөт. Унутпаңыз, эгер сиздин багып алган балаңызга жакшы мамиле жасабаганыңыз аныкталса же бала арызданса, мамлекет аны кайра кайтарып алганга укуктуу.